بسم الله الرحمن الرحيم. Ислам онлайн аудио сабактар жинага. Алла жака карап олтурбу? Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Иза жаласа ахадукум аля хажатихи фала ястaqbilul qibla ва ла yastadbirha." Эгерде силерден бирөөңөр ажатын өтөө үчүн олтурса, анда ал кыбланы карап олтурбасын. Ошондой эле кыблага артын салып да олтурбасын. Сах Муслим. Хадистен алына турган сабактар. Биринчи, ээн талада ажат өтөп жатканда кыблага карап олтуруу жана кыбла жака артты салып олтуруу арам экендиги баяндалды. А бирок айланасы жабык болгон жерде же туалеттин ичинде ажат өтөсө, анда кыблага карап калса да эч нерсе эмес. Буга далил Сах Бухари жана Сах Муслимде келет. Абдуллах ибн Умар радиаллаху анхума айтат: "Мен кээ бир зарыл иштерди бүтүрүү үчүн эжем Хафса радиаллаху анханын үйүнүн үстүнө чыктым. Ошол убакта мен Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салламды кыблага арт жагын салып жана Шам тарапка жүздөнүп ажат өтөп жатканын көрдүм." Марван радиаллаху анхума айтат: "Мен Абдуллах ибн Умар радиаллаху анхуманы көрдүм. Ал төөсүн кыбла тарапка чөктүрүп, андан кийин ошол жерге олтуруп кыбла жака жүздөнүп зара кыла баштады. Ошондо мен айттым: "Эй Абу Абдурахман, билбейсиңби, биз кыблага карап ажат өтөөдөн тыйылган элек го?" Ал айтты: "Ооба, ээн талаада ажат өтөгөндө кыблага карап олтурууга жана кыблага артты салууга тыюу салынган. А эгер сени менен кыбланын ортосун тосуп тура турган нерсе болсо, анда кыбла жака карап ажат өтөсө эч нерсе эмес." Абу Дауд. Азыркы күндө көп кабаттуу үйлөрдүн ичинде курулган ажатканалар көбүнчө кыбла жака карап калган. Ал ажатканалардын айланасында тосмо болгондугу үчүн ээн жер эсептелбейт. Мындай жерде кыбла жака карап ажат өтөсө да күнөө эмес. Экинчи, Каабанын улук экендиги жана аны урматтоонун зарылдыгы. Анткени хадисте Кааба жакты карап зара кылбоого буйруду. Жада калса ажат кылган учурда Кааба жака артын салууга да тыюу салынды. Үчүнчү, күндү же айды карап зара кылса макрух эмес. Тыюу салынган нерсе ээн жерде кыбла жакты карап зара кылбоо жана артты салбоо гана. Андан башка тыюу салынган тарап жок. Кыбладан башка бардык жака карап ажат өтөсө болот. Адамдар ырым кылып ар нерселерди айта беришет. Айды карап ажат чыгарба, күндү карап зара кылба деп. Бул сөздөрдүн баары жалган. Бул нерселерге тыюу салына турган өкүм шариятта жок. Мусулман адам динде бар нерселерди гана аткарат. Төртүнчү, айтууга уят болгон сөздөрдүн өзүн айтпай эле, аны кыйтып ажат кылуу, зара кылуу деп эле айтып койсо болот. Бешинчи, динибиз бардык иштерге көңүл бөлгөн. Жада калса, ажатканада кантип, кайсы тарапка карап олтуруу керек экендигине чейин үйрөткөн. Динибиз толук, айтылбаган эч бир маселе калган эмес. Мусулман адам ала турган адептердин бүт баарын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үйрөтүп кеткен. Аллах Таала баарыбызды акыйкатка баштасын, өзүнүн динине бекем кылсын. О Аллахым, бизге туура түшүнүк бер, адашуучулардан кылба. Бизди өзүң ыраазы боло турган пенделериңен кылгын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мусулмандарга зарыл болгон адептердин бүт баарын үйрөтүп кеткен. Мына ушул адептердин баарын үйрөнүп, аны менен жашоону Аллах Таала баарыбызга жеңил кылсын. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.